Саламатсыздар. Бүгін бізде қонақта профессор Тоқон Хажимудинов, Политехномурдағы проректор, Ысыкөл университетінің ректоры болғансыз. Ооба. Мына сіздің ұлыңыз Қуан Хажимудинов Ақнет компаниясын түзген. Ооба. Бұндан көп жыл мұрда. 3 жылдан бері, мына биыл ушул май айында 3 жыл болады қамақта. Эмне болуп атат? Эч каралбай эле же соту жүрбөй атат, кандай деп айтып бере аласыз? Эми айланайын эл журт, айланайын Садыр Нуркожоевич, мен ушу кабыргам кайышып, эсилбеген жүрөгүм эсилип, мына şu sizden sizin bekemеңізден келіп bir el yurtқа кайрылып Садыр Нуркожоевичке кайрылайын деп келип отурам. Анткени өткөн жолу өз оосу менен журналисттерге пресс-конференция берип атканда суроо берген журналистке өз оосу менен айткан: мен керектүү адамдарга тапшырма бердим. Ким тарабында чындык болсо, ошо тарапка тезирээк чечкиле деп. Ошол сөздөн кийин мен аябай кубанып, өткөн жолу Садыр Нуркожоевичти аябай мактадым эле, мына элдик ишти жасаган атат деп. Андан бери канча күтөм, эч кандай жылыш жок. Эмне экени түшүнүксүз. Таңгаларлыгы ушул. Бул Ақнет компаниясы өзү 3 адамдан түзүлгөн. Бирөө Ажымөдүнүп А тамгасын алган, экинчи Кутанып К тамгасын алган, анан интернеттин нетин алган. Ошол үчөөнү бириктирип Ақнет. Ақнет деп. Кайбирлер кыргызча Ақниет деп жүрөт. Жок, Ақнет. Ушул компанияны атайын айырмалап түзүшүп, анан үчөө биригип менин уулумду президент кылып шайлап койгон. Уулум ошо келгенде сүйүнүп келди, ушинтип менин жолдошторум мени президент кылып койду деп. Эң жакшы балам. Жанталашып эл үчүн иштеш керек, чуркаш керек. Керектүү нерсеси кайсы мамлекетте болсо да таап келип, ошону жөнгө сал. Мана ошондой эле бат эле уулум ишке киргизди. Анан арасында жүргөн бирөө кетип калып, ошонун долясын бекер эле жанакы Тажикстандан келген Руслан Абдымажитов деген өзбекке берип коюптур. Анан ошолдой болуп калды көрүнөт. Кокодой башы келген урагыр бат эле үй сатып алат, машина сатып алат. Анан уулум көрүп туруп, бул ичип жеп аткан турбайбы деп, тени кысматтан алып коет. Анан эле алып, нары чуркап, бери чуркап жүрүп, бир караны тагаптыр. Рысманов деген, Эрнис Рысманов деген. Ал көрсө, Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбековдун өкүл баласы экен. Бул карага байланган нерсе экен дейс. Анан ошолор өздөрүнчө туруп, план түшкөн экен, Ақнет компаниясын тартып алабыз деп. Мына ошону тигилер башынан аягына чейин аткарышты. Жанагы келген жигит келип коркутуп кеткен Рысманов. Текшерилесиң, соттолосуң, түрмөгө түшөсүң, Ақнеттен ажырайсың деп. Так эле ошондой кылды да. Мына 3 жылдан бери сот бүтпөйт. Бул эмне деген сот? Анан барыдан дагы обыск жасаганда бир мамлекеттик чыккынчы катарында жасашты да. 50-60 киши келип, түн ичинде келип, эшигин талкалап, барлык болгон буйумду салып кетишти. Ал опис жасаган жок. Булар обыскка жазганды да билбейт экен, обыск жасаганды да. Эгер жасаса, жанакы Ашыркажаев деген келесе болбосо опис жасабайбы? Эмне деген нерселерди алып кетти.
Анан тигилерди алып барып алып өздөрүнүн кааласынча тияк айлантып барлык нерсени жок нерселерди тияк айлантып уулумду камап коюшту. Уулумдун жатканына мына 3 жыл. 3 жылдан бери сот бүтпөйт. Бул эмне деген? Болуп атабы сот? Ой, келет деле. Улам бир нерсеси жетпей калат. Анан тиги жок бу жок деп кетет. Бир аз келимиш болуп эле баягы сот жүрүп аткан деген Кат эле. маселе болот да. А болбосо 3 жылдан бери сот бүтпөйбү? Анан мен ошол сот менен да сүйлөшүп көрдүм. Айланайын, бул бүтүрбейсиңер, эмне? Эч эчтекеси жок кишини кармап отурасыңар десем айтып атпайбы? Тетиги караңызчы, канча том китеп турат. Бүт күнөө дейт. Анын баарын тергөөчү тергеп жазган. Мен алардын баарын мен башкача кылып өзгөртө албайм. Анда сен соттосоң соттобойсуң бе? Соттобойт мына. 3 жылдан бери соту бүтпөйт. Анан бир жерде да бир айта турган нерсе, мына Садыр Нуркожоев өткөндө мен керектүү кишилерге тапшырма бердим. Туура жагына тезирээк чечкиле депти. А туура жагы жалгыз эле ак ниет тарабында болчу. Анткени беркилердин баары аны күч менен барып басып алышкан. Басып алганда дагы нахально басып алган. Налог төлөбөйт деген шылтоо менен. А уулум 150 миллион сом төлөп берди налогко. Андан кийин кошумча дагы төлөдү кийин. Жок, ошол мурда төлөгөнгө кошумча. Мурун төлөгөндөрдүн үстүнө төлөдү. Ооба. А бирок ошо тигилердин берген кагазында конкретный немеси жок дейт. Мен аны юрист болгондон айта албайм. Но ашыкча төлөнгөн нерсе да бу. Андан кийин анан ошол ак ниетти текшертип 10 жолу комиссия чакырыптыр ар кайсы немеден. Даже частный компанияны текшерүүгө правасы жок, устав боюнча счетный палатаны жөнөтүптүр. Эмне деген? Счетный палата канча бюджетный организациянын акчалары ордунда турбай жеп ичип атат. Ошолорду текшербейби? Анан келип ак ниетти текшерет дагы, анан баланча миллион деп жазып кетет. Анын баарын менин балдарым текшертели. Давай независимый комиссия түстүрөлү десе, тигилер макул болбойт, анткени алардын былыгы чыгып калат. Анан ушуну менен болбогон нерселерди жаап, уятсыз иштерди жасап атат. Садыр Нуркожоев, мына сиз жанакы айткандан кийин иш оң жагына өтөт десе, кайра дагы тескери жагына айлантып атат. Балким сиздин командадан дагы чогураак, жогорураак команда бере турган киши бар го дейм биздин мамлекетте. Болбосо кандай түшүнүүгө болот? Сиз баардык бийликти өзүңүзгө алгансыз. Баарына мен жооп берем деп айткансыз. Сиз ар бир адам үчүн жооп бере турган кишисиз. Анан ушул бир компания, кенедей компаниянын президентин камап койсо, ошону бошотуп койгонго сиздин айткан сөздү тигилер аткарбаса кандай түшүнөбүз? Бул эмне? Баягы орустун сөзү менен айтканда биздин мамлекет шарашкина контора болуп баратабы? Эгер андай болбосо, сиз айткан сөз эмне үчүн аткарылбайт? Сиз айткандан кийин кайра менин баламды алып барып, 50-чү түрмөгө алып барып камап койду. А жерде жанан киши өлтүргөн кишилери жатат экен. Эмне менин уулумду ошо жака алып барып өлтүрткөн атасыңарбы? Бул эмне деген закон? Бул эмне деген бети жоктук, уяты жоктук, абийирсиздик? Бул мамлекетте мындай иш болбош керек. Садыр Нуркожоев, өткөндө мен сизди аябай мактадым эле. Сизди тиги Владимир Путиндин деңгээлине көтөрүлдү деп мактадым эле. Сиз көтөрүлмек түгүл эле түшүп кетип баратасыз го. Кандай деп айтууга болот? Мына сиз айткансыз баарын ордунда коем, баарын туура жүргүзөм деп. Жанакы Камчыбек Ташиев
Mактанды эле. Биздин өлкөдө кара деген болбойт. Мен барын жок кылам деп. Айланайын. Жана Эрдис Рысманов дегенди камадыңар эле. Бул макта кара бандит. Аны бат эле түрмөдөн бошотуп ийдиңер. Эмне заслугасы үчүн? Кандай республика үчүн бир жыргаткан иш жасап койгон үчүн бошоттуңар? Камадыңарбы? 10 жылга камабайсыңарбы? Эч күнөөсү жок кишини мына 3 жылдан бери камап отурасыңар. Эгер жанакы жасылган нерсесинде ошо кездеги тергөөчү Ашыркажаев дегендин жазган катын эмесин справкасын окуп көрсөңүз, бул безграмотный, юридический эч кандай билими жок адамдын жасаган иши. Таң каларлык. Ошо жерде Ак Ниет компаниясы эмне деген эмгек жасарын, канча миң адам ошонун кызматын пайдаланарын, анан келечекке пайдасы бар экенин бир сөз менен айтып кое албайсың. Сен эмне? Билимиң 10 класс бүтпөгөн адамсың го дейм. Ошондой эле ойлоого болот. Башкача эч кандай түшүндүрө албайм мен сенин жазган обвиненияңды. Анан баардыгы эле болбогон нерсени бияктан тияктан аякка кошуп, анан күнөөлөй берип, анан мына ушун 3 жылдан бери түрмөдө камап отурасыңар. Ай, Ашыркажаев, сен зам министр болбой эле сени МВДдин ишигине киргизбей турган адамсың. Сен өңдүү адамды эмнеге зам министр кылып жүрөт? Сен ошондой каранын барын жамандап, керектүүнү керектүү ишке ушундай жасап бергендигиң үчүн сени зам министр койсо керек. Болбосо сендей адам зам министр эмес, жөнөкөй милициянын кызматкери болбош керек. Ал ошо тергөөчү болгон ошол кезде. Ой, тергөөчү болгон анандай зам министр кылып коюп атпайбы? Ошонун жанакыдай тиги каралардын заданиясын аткарган. Каралардынбы? Каралардын жана Асылбек Жээнбеков Атамбаевка жагып атпайбы? Атамбаевка бере койсо керек, анан Атамбаеваны партиясына мүчө кылып, анан депутат кылып, анан спикер кылып албадыбы? Эми ошондой адамдар биздин коомду бузуп атпайбы? Биздин коомдун келечектеги перспективасын талкалап атпайбы? Адамда коомдун келечегине ишенич болмоюнча, ал коомдо өсүү болбойт. Ар бир адамдын жүрөгүндө өзүнүн коому жөнүндө, өзүнүн мамлекети жөнүндө жакшы ойдо болуп, аракетте жүрүш керек, ушуну өстүрсек экен деп. Ал эми жанакындай бандиттер барын бузуп турса, ким аны оңдойт? Оңдой албайт да. Анан эми бул жерде бир айта кетчү нерсе, эң бир таң каларлык, уяты жоктук нерсе, мына тиги Асылбек Жээнбековдун жанакы өкүл баласынын кылган иши, Рысмановдун ак нерселерди кара кылып каматып атат. Рейдерлик кылып. Рейдерлик кылганы баштагандан баштап эле бузулган. 3 киши коомдо болсо, аларсыз чечим чыкпаш керек. Ар бир чогулуш болгондо ар бир кишисине айтылып туруш керек, чакырылыш керек. А булар менин уулума эч кандай информация бербей, эки эле кишинин эмеси менен чогулуш өткөртүп, а бул чогулуштук өзү юридически туура эмес жүргүзүлгөн чогулуш болгон. Ошону менен мурунку президент менин уулумду алат, анан башка кишини шайлайт. Бунун баары негизсиз. Анан тиягы негизсиз болгондон кийин менин уулум жыйнап койгон 900 миллион бекен акчасы бар экен, ошону кассада, банкта. Ошонун баарын бөлүп алышпадыбы? Андан кийинки түшкөн акчаларды да булар күнүгө өздөрүнүн арасында бөлүп атат. Айланайын, эч кандай коом үчүн иш кылбаган кишилер 100 миңден зарплата коюп алыптыр. Эмне деген аберсиздик. Анан Ак Ниеттин акчасын
Alar özleri hareket kılıp jasabağandan keyin solga oңго ırgıtıp atpayby. Mana dagı bir uyatsırak derse janakı altın balalık degendi gölde kayra kurup atpayby. Jakyn açılat deydi. Oşol altın balalıkka bular tigi Sadır Nurkojaeviçke jagışı üçün bere koyup atpayby. Altın balalıkты Sadır Nurkojaeviç'in ayalı başkarat durbayby. Ha, bilbem. Uşunday eken. Anan oşogo 100.000 akçalık oturup Tigi atpayby. Aknet hazırkı Aknet. jetek. Jardam Mana bolot. anan emi Kamçıbek Kıdırşaeviç men жүрген жерде karalar bolboş gerek degen. Hazır karalar bolmoktur. Karalar bir yerde köçöde çaң salıp görüngen yerde ar kanday yaman işlerdi jasap жатпайбы. Oşonun bir yaman ele mına ak niyet. Ak niyetти janakıday kılıp talkalap. Ak niyetти buga çeyin oblastlık borborlarga jetmek. Oşonda Kırgız eli ve büt dünya yüzündeki bolup atkan televideniyadagı жаңылыктарды kabelni televideniya menen alıp durmak. İnternette alıp durmak. Ana hazır Oş menen Bişkek menen ele Tokmok şahar gana paydalanat. A menin oğlumdun planı boyunca Evak Irbaçıga, Çolpanartaga, Prijuvazkiga anan başka oblastlık borborlarga жеткирилмек. Buların oyluğun yeri yok. Bulardan oyluğunu kantip alış gerek. Kimge varıp beriş gerek. Anan azı müdürüptü kança göbürök türmede kamatıp duruş gerek degen işti jasap atat. Bul özü ayabay uyatsız nerse bolup atat. Sadır Nurkojaeviç bir kişine oylanıp görse ilanay. Senin başına nettilik o. Sadak oloyun. Sen türmede jatkanda ataň ölüp kalıp. Senin kayışpagan, kavırgan, iyilevagan yüzün kalbay bağırlığın götürdün ele ko. Men asır oşonday avaldamın. Menin avalımdı düşünce aylanayını. Senin başına jamanlık ötken adam, başında jamanlık turgandı, tezirek düşünür. Men oşon için gayrılıp atam. Men ötkende sizdi maktadım ele. Hazır men maktay albayım. Men seni hazır aytın gelip turat. Sen emnege elge maktandın ele. Men barın oruna koyup, bar kadimkidey kılıp jasayım dep. Men jalgız özüm joopkerçilikte olam dep. Kana joopkerçiliğin? Joopkerçilik jok ko. Ben elge gayrılayım ba. Bunday joopkerçiliksiz birlikteki adamlar oturat dep. Uyat bolboy oşonda. Özüngün oylarını körçü. Men kançalık ayrılıp atam. Men Kırgız eline ak niyetim menen emgek singirgen kişimin. Benim kolum menen, özümdün nemem menen 10.000'den 15.000'ge çeyinki fizika matematika muallimleri anan injinerleri dayardalgan. Ben oşol ele emgegim jetişti Kırgız eline jasagan. Andan başka mana Oştoğu Toktogul kesindeki Jönököyle fakültetler, opşa teknikal fakültetlerdi men butuna turgusup bürön Oş teknologiyalık üniversitetine aylattım. Toktogul kesindeki hazırda iştep jatat. Bu oşolordun bar emneregen emgegele. Emgede kançalagan kişi muallimlerdi tapbarış keregele, kançalagan laboratoriyalarda kurduruş keregele. Oşonun bari menin emgeg menen jasalgan nerse bolчу. Men аны mактанып oturganga menin uaktım yok. Menin hazır ötünçüm. Hazır mına Jönököy gayrılıp atam. Jana reyderlik kılgan jönünde söz bolup atkanda küybegen jerim gül bolgon bir reyderlik var. Menin uğlumdun ak niyetin tartıp algan askel gelsip janakı basıp algan itterdi bel aytam. Kılgan işin sizge aytıp koyayın. Bir mına Akteavir okuyasında uğlumdu uygomagına çıkara koygon eken. Anan kelip inisin karındaşın eşitip alıp, bir jigitni eşitip alıp, ak niyetine alganday bolup attı kendi barsa, keyinki jana basıp alganlar
Sportsmenlerdi daярдап коюптур, келип мушташасыңбы дептир. Анан унчукпай балдар карап туруп, алар жөн эле абалын билип, кандай иштеп атыптыр деп билейин деп барса, мушташасыңбы дегенден кетип калышкан. Эч кандай алардын көзүнчө протокол түзүлгөн эмес. Анан аларды рейдерлик кылып басып алды деп прессага жарыялап жиберишти. Басып алды дегенде, басып алышы үчүн ал жерде охрана туруш керек, ээлеп туруш керек, тилердин баарын кууп чыгыш керек. Андай процесс болбосо кандай басып алган болот? Анан сотко булардын сүйлөшкөн соттору, булардын дежурный соттору, дежурный прокурору бар экен, жана Ашыр Кожоев деген. Ошолор сот чыгарып атпайбы, чечим. Акниет компаниясынын мекемесин, зданиясын басып алды деп. Айланайын, ой. Чечим чыгарганда сот акылың, эсиң болсо, басып алгандын өзүнүн аныктоосу бар да. Басып алганда ошо жерде ээлеп турган охранасы болуш керек. Эч эле болгондо сутка туруш керек, же эч эле болгондо 5 саат туруш керек. 5 мүнөткө барган киши кантип басып алат? Анан ошолорду рейдерлик жасады деп, зданияны басып алды деп, менин уулумду, кызымды домашний арест кылып коюп атпайбы? Бул эмне деген абийирсиздик. Бул эгер закон болбосо, закон өзү иштебесе, анда биздин мамлекет эмнеге айланат? Анда силердин президенттин керек эмне, эгер силер ошол тартипти орнотуп турбасаңар? Ошону орнотуш үчүн карап көрүңүзчү. Өзүң эле билесиң барын. Угуп атасың. Сага көп жолу адамдар кайрылды. Менин өсүмдү кабыл албай койдуң. Кабыл албай атканда бетиң күйүп атат. Кантип ошо кишинин бетин карайм деп. Эмне үчүн мени кабыл албайсың? Эмнеге эмне нарушением бар? Эч кандай нарушением жок. Мен кыргыз агартуусуна эмгек сиңирген кызматкермин. Физика, математика илимдеринин кандидатымын, доцент, профессормун. Мен бул эле Кыргызстандын просвещениясынын отличник эмес, СССРдин просвещениясынын отличнигимин. Анан менин барлык жасаган жанакы 10-15 миң кадрды даярлагандарым барын эске албай, кабыл албай атканыңа мен абдан сизди адамдык сапатын эмгегин баалабай турган адамсыз го деген менде шектенүү пайда болуп атат. Эгер шектенүү болбосо эмне үчүн мени кабыл албайсыз? Ушул себептен айтыңызчы. Бир дагы биздин жазган катка сиз жооп бербейсиз. Бул дүйнөлүк практикада арыз менен кайрылган жерге официалдык жооп бериш керек да. А силер эч убакта сизге эмне уяласыз өзүңүз жооп бергенден. Же алдыңыздагы иштеген кишилер кат жасалбайбы? Таң каларлык. Бул өзү ойлоруп көрчү. Мен азыр мындай жөнөкөй айтып атам Садык Олоюн. Суранамын дагы. Уулумдун азыр 3 жылдан бери жатып, сахары иттей көбөйүп, 15-20га жетип кетип атат. Давлениясы көтөрүлүп атат. 2 жолу Мирахимовдун клиникасына жатып чыкты. Эми бутундагы немелери чирип атат, көгөрүп. Эмне өлсүн деп турасыңарбы? Менин уулумдун өлүмү силерге керекпи? Айткылачы, эмне үчүн ушундай мамиле жасайсыңар? Ушунун эл болбо дегенде элдин алдына түшүндүрүп коюңузчу. Мен ушундай менин уулум иттик иш кылган экен, бабулар ушун үчүн түрмөгөндөн чыгарбай кармап турат деп айтып жүрөйүн. Андай болбойт да, айланайын, Садыр Нуркожоевич. Бул кичине бир ойлонсоң боло. Карыя адамды ойлош керек да, айланайын, Мен эмки жолу чыкканда мындан жаман айтамын. Эмкини айтканда балаңдын боорун же деп айтамын. Дагы башкасын айтамын.
Oşun üçün kişine hazırkın gezinde akılın var. Hazır kişine özünüzge gelip maga ofisiyalle cevap veriniz yemeğini kabul alınız. Ökö şöyle. Kabul alsanız emne bir jergiste men hiç vakta jana koronavirüsten 2 yol Rusiyanın emesini alıp koygon mu? Oşonu da sıl toğulmasın de. Emisler emisini eken bilbey. Korkkan jerin var mı? Meni kabul algandan. Bilbeyin. Gene de kişileri de kabul alasın. Taladan gelgen kişileri de kabul alasın. Emi şu meni kabul albaysın. Sebebi ne de oşonu da düşündürüp koyç. Anan can hakkın baygılı atkan işleri jöngö salbasan kaçan kaçayın çıdayız. Ben anday çıkışım gerek belli kırıp. Oy momda üyatı yok. Başkarısılar geldi. Davay götürülü değil mi? Koy söyle ben antpeyim. Sen andan göre o işleri yasayı. Geleceke bizim elimizde faydası tiye turgan işleri yasa. Payda keltire turgan özümüzün biznesmenleri kamatıp koyup sen sırttan biznesmenleri çakırasın. O kaysı biznesmen gelet sana. Sen uşuntup özünün biznesmenlerinde talkalap hani davay tartıp algıla dep yanaklardı karalardın nemelerin yönetip koyursan. Emel başkalar jönötkön birok keçilip atat. Şu bir gezdegi jönötkönдөр. Ya yönetkenler şu tüne Asılbek Jeğenbek özü başında turgan. Asılbek emez belki Soronbay Jeğenbek. Soronbay Jeğenbek degen bu prezidentlikке kokusundan gelip kalgan adam oldu. Bu özü prezident emez, kalkosko brigadir kılığa turgan kişi emez. Menin oyumca düşüngüm boyunca. Gelip жүрдü o 100 yıl işledi emne bir gene dey bir demeye jasadı mı elge bir jaraktı. Hiç de kece sagan. Aylığını alıp anan görüngen jerde konoko var türdü. Men konuma karalardın tuğulgan gününe var türgeni aytıp atışat el. Al bu özü barı. Kovandın oşonda siz ayttınız 50. kolonyada diyor. Al kaysı jerde koloniya? Bu bir yerden beri 50 kilometre yerken tetigi nemede. Anan ayakka sottun çeçimi bolgon kişi var kerekte. Sottun çeçim yok hiç nerse. Sottun çeçimi yok. Buga çeyin yerdeler Sizoda lejatkan anan embedinin sizosunda anan kıgıbının sizosunda. Ebal sizolar jaravaya kalıptır. Türmöge jönötüp sot bolulek kişiге türmöge jetirgen jibergen kanday prawaňar var. Sizlerde anday prava yok da. O ikisine her bir neslin tartibi var da. Sizler kalasalar şonun barın, banditler kalasalar şonun barın jasata veresiňer mi? Bir oylanboýsyňar mı? Mavreki jerde janakı ak niyeti basıp algan banditler menin oğlumdu jakındatgysy gelbeyt ýaka. Ankeni oğlum gelse al ak niyetini esi de hazır. Ak niyetini esi kutanıp Polşa'ya kaçıp gitti. Hani bunları kaçırdı. Sottoyuz degenden kaçtı. Andan gece Edgis Rısmanıp degen al şu arşeskan eme al özeli Tacikistan'dan emez tek Kanada'ya kaçıp gitti. Rısmanov emez belki kim bu? Abdülmecitov. Abdülmecitov. Anan bu ak niyetin aylanasında Kennedy nerisege uşun çalık şum çıkartkanга sizler sebepkir bolup otasыңар. Men ayıldagı atbaşılıklar gelip götürülüp çıkarıp gelebis dep atat. Ben koy aylanayın. Men özümü de bir yaktan hareket kılam dep eldi toktot tuturam. Bolboso el jönöp gelse ne kılasın? Kantip jogap beresin? Vaktыбыз бүтüp kalıptır. Bir akırkı bir kıska bir nerse kanday degen sözünüz var. Emi sadaga olayın bana şu senin dötüne gelip şunday içimdeki kaynagan buğumdu yeşilip yatkan
жүрөгүмдөгү сырымды бөлүштүргөнгө мүмкүндүк берген үчүн жүрөгүмөн чын ниетимен ыраазымын. Анан эми кайрыла турганым дагы Садыр Нургузоевич садага болоюн. Мен карган кишини көп сен ыйлатпай алдыңа кетейин, ай. Мен сенден күтөм дагы күтөм, жакшылык иш кыласың деп. Сен ошол элдин алдында убада берип келгенсиң. Мен элге так ак кызмат кылам деп. Анан актыгыңды мен көрбөй атам. Мен өткөндө аябай мактап койгон көрүнөм. Мактадым эле. Путиндин деңгээлинде кызматты жасап атат деп. Путиндин тырмагына да тең келбейсиң айланайын. Тең келиш үчүн андай ошондой кызмат жасаш керек. Анан суранарым ачууман кичине ачуураак сөздөрдү айтып койдум. Андан да ачуусун кийинкисинде айтам, чын ачыгын айтайын. Мени туура түшүнгүлө. Эгер ушинте берсеңер, мен анда көтөрүлөбүз деп аткан элдерди көтөрүлө бергиле дейм анда. Анда эмне деген абийир болот? Мамлекетте тынчтык болуш керек. Элде тынчтык болуш керек. Башкаруучуда тынчтык болуш керек. Эчтекени тиякта өрттөнүп атат, биякта күйүп атат, тиякта тигини өлтүрүп кеттир, биякта муну мынтип кеттир деген сарсанаа болбой, тынчыраак жашашы үчүн элдин ар бир жердеги болгон жүрөгүндөгү оорусун басып турушуң керек. Ошондо сен жакшы башкаруучу болосуң. Кыргыз элинде биздин эрага чейин 3-4 кылымда Адилхан деген болгон. Адил дегенди айта албай европалыктар Францияны, Италиядан бери басып алган. Ошону Адил дегенди айта албай Атил деп айтып жүрүп, Атила деп коюшкан. Атила жөнүндө кандай кыргыз элин ошол биздин эрага чейин кыргыз элин дүйнөгө атагын чыгарган кам болгон. Мына ошондой бол айланайын. Ага мүмкүндүгүң бар, ал үчүн адилет адам болушуң керек. Адилеттик деген көп нерсеге жеткирет. Ушул адилет болушуңду каалайм. Ошол Атилада атагың чыккан адам бол айланайын, ошону каалайм. Ушул мен эми элден эл журт мени кичине туура түшүнүңүздөр. Жүрөгүм эсилген үчүн жанакыбай ачуу сөздөрдү дагы айттым. Анткени мен ага аргасыз кылышты. Эгерде кабыл алып мени менен сүйлөшсө эле, мен болгон сөздү түшүндүрүп эле чыгып кетмекмин, башка эчтеке жок. Анан чечимдесин кабыл алат элеңдер. Анткин келген жок. Ошол эми элден суранам. Баарыңарга мына дүйнө жүзүндө ар түрлүү балакеттер болуп атат. Кытайда суу каптап атат, Өзбекстанда суу каптап атат, Казакстанда суу каптап атат. Ошондой балакеттер биздин кыргыз элинде болбосун, элибиз тынч болсун. Хан өзүнүн ордунда болсун, адилеттүү хандык кылсын. Ушул сураlarım. Рахмат. Бизде конокто Токон Ажимудинов болду, профессор, Политех институтунун бир кездеги проректору жана Скол университетинин ректору болгонсуз. Рахмат сизге. Рахмат. Садык болоюн. Ишиңе ийгилик, дөөтүң колдосун. Рахмат. Саламатта болуңуздар.